баяндамачы президенттин Ынтымак ишеним фракцияларынын 14 депутаттан турган курамынын биргелешкен көчмө отурумунда биринчи маселе болуп, Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамдын аткарылышы каралып, облус жетекчиси Абдикерим Алимбаев баяндама жасады. Анда мыйзам аркылуу бекитилген жеңилдиктер, анын ичинде өзгөчө чек ара макамын алган 62 айылдын жашоочуларына каралган колдоолор, март айынан кирчүү салыктык жеңилдиктер айтылды. 62 чек ара чектешкен калктык конуштардын тизмеси бекитилип жана салыктардан бошотууларды аныкталды. Бұл салық режимі бойынша мен сіздерге айтып кеттім 4 түрінен жеңілдету кіргізілгенде, биринчisi бұл киреше салығының ставкасы 10%-дан 5%-ға түшкөн. Бұл деген жана подоходный налог деп барыңыздар білесіздер, айлық алғанда жалпы сумасынан 10%-ды біз қайра подоходный налог деп турушуга беребиз. Ошол пайызды біз 10%-ды 5%-га 1 марттан баштап 5%-дан төлөнүп башталат. Конкуренттүү продукцияны чыгарса болот деп. Өзгөчө макамдын алкагында өткөн жылы инвесторлорду тартуу үчүн облуста инвест форум өткөрүлгөн. Чет жактардан да ишкерлер келип катышканы менен натыйжасы байкала элек. Облус башчысы 1 марттан тартып инвесторлорго карата мамлекеттик кепилдиктин шарттары жеңилдерин айтып, бул багытта иштер жанданат деген үмүттө. Инвесторлор келип жатат бүгүнкү күндө. Бирок мындай кандайдыр бир мындай токтоо, ушул жерге кызыгып бир кандайдыр ишкана ачайлы деген бүгүнкү күндө чечимге келишерек да. Ошондуктан биз Баткен областындагы өзгөчө статусунун алкагында биз инвесторлорду колдоо боюнча жанагыдай мен жогорку маалымат бергендей мына чечим кабыл алдык да. Аларгачы буйруса мына 1 марттан кийин ишке киргенден кийин мен ойлоймун ошол эл аралык инвесторлор дагы бул жака келип кызыгуусу пайда болот деп. Сентябрь айында күчүнө кирген бул мыйзамдын алкагында азырынча ири инвестициялык долбоорлор да ишке аша элек. Ынтымак фракциясынын лидери Марлен Маматалиев бул үчүн аймактын кооптуулугун жана тобокелчиликтерин эске алып, дагы да мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү сунушталмай болду дейт. Инвесторлорду биз ошол Бишкектен бул жака жиберебиз. Анан ар бир инвестор келем дегенде мен коркуу сезим болот да. Биз ошол жерге азыр государственная страховая компания деп коет, ошону страховка кылып берсин. Мамлекет страховка кылып берсе, ошондо инвесторлорду келе турган кылгандай шарттар түзүп берели деп келдик. Мен ойлойм, эми эл менен баардыгы менен жолуга албай калдык, бирок ушул иштерди ишке ашырып туруп, анан натыйжасы менен Кудай бурса дагы келип кетебиз. Экинчи маселе өткөн жылдын апрель айынын соңунда куралдуу жаңжалдын кесепеттерин жоюу, калыбына келтирүү иштеринин жүрүшү жана жаңжалдардын алдын алуу боюнча маселе жабык эшик артында каралды. Чек арада чыр чыккан учурда кошуна өлкө менен чектеш аймактарда айланма, коопсуз жол маселеси көп көтөрүлүп келет. Ишеним фракциясынан Улукбек Ормонов жолдор боюнча өзүнчө маселе жогорку кеңештин токтому менен бекитүү каралды дейт. Эң негизги маселе мына Көкташ Рабат жол эсептейбиз биз. Ошону быйылкы жылы бүтүрүп берүү боюнча тапшырманы министр кабинетине беребиз. Экинчиси жанагы жергиликтүү элге ушул үйлөрү күйгөн, жанагы мүлкүн жоготкондорго акчаны төлөп берип, компенсацияны берүү боюнча дагы министр кабинет чечими азыр даяр. Мен ойлойм, ушул ай менен ал толук бүттөлөнүп берилет. Аны дагы биз көзөмөлгө алабыз. Мындан сырткары жыйында жумасына 1 рет каттаган авиакаттамды көбөйтүү, Исфана шаарындагы аэропортту кеңейтүү талкууланды. Жергиликтүү бийлик парламенттен аймакка каражат бөлүүнү көбөйтүү, суу маселелерин 2022 жылга карап берүү өтүнүчүн берди. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Каржы жагынан кичине кыйынчылыктар болуп